Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Кутмандуу кечиңиздер менен интеллектуалдар. ЛТР'де Билерман Ордо күзгү сериялар 9-чу тур. Бүгүн жогорку лигадагы командалардын күзгү сериядагы эң акыркы таймашы болмокчу. Дагы бир жолу кош келипсиздер, Кудайберди мырза. Жогоруда айткандай, бүгүн сиздер үчүн чечүүчү оюн. Тагыраагы күзгү серияларга финалга чыгууга мүмкүнчүлүгү бар оюн. Азырынча Сагынбек Маманов бирден бир финалга ойноого укук алган. 1 упай 6-5 эсебинде булар дагы. Ошон үчүн сиздерде максималдуу шанс бар деп айтып жатам. Кудайберди мырза, команда оюнга даярбы? Маанайыңыздар жакшыбы? Саламатсызбы урматтуу алып баруучу, саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр. Команда оюнга толук даяр. Жакшы татыктуу оюн ойногонго аракет кылабыз. Команданын курамында бир өзгөрүү бар. Бул Шахназар Биймамат уулу жаңы оюнчу менен команда толукталды. Шахназар мырза, биздин Ордого кош келипсиз. Маанайыңыз кандай? Маанай жакшы. Ассаламу алейкум урматтуу Ордо, баарыңыздарга кутман кеч. Ушу мен көптөн бери ойнойн деп кыялданып жүрмүн эле. Бүгүн кыялым орундалып атат. Буга чейин сиз суроо берип жүргөнсүз. Бүгүн ошол суроолорго өзүңүз жооп бересиз. Ошондуктан бир чоң сыноонун алдында турасыз. Мен ойлойм, командага жакшы салым кошот деп. Анда урматтуу телекөрүүчүлөр, жаңы кошулган биздин көрмандар, биздин даректерди жазып алууга шашылыңыздар. Кыйын эмес. Уюлдук телефондорду алып чөнтөктөн же текчеден биздин даректерди жазып катталыңыздар. Алгач биз Инстаграмда даректи айталы. Билерман астыңкы сызыкча Ордо биздин Инстаграмда дарегибиз катталып, бизге кат куржунга суроолор жөнөтө бериңиздер. Facebook'ta Билерман Ордо деген баракчабыз бар. Билерман чекит TV күчүкчө mail chekit.ru биздин электрондук дарек. YouTube'да Билерман Ордо деген оюндарды жүктөйбүз. YouTube'да Билерман Ордо деп жазсаңыздар чыгат. Жана Ош шаарлык көчөдө 309 биздин каттар үчүн. Башкы өнөктөштөрүбүз Барбол атамекендик фирмасы. Барбол ар дайым таттуу, жаңы. Ошондой эле дагы бир өнөктөшүбүз бул Актив дизайн, полиграфия жана жарнаттар бар. Ош шаарына жайгашкан жана Йома бургер эң мыкты бургер. Йома бургер кафесине кирип, эң мыкты бургерден даам татып кетиңиздер. Эсеп 0-0, биринчи раунд. Аябай кызыктуу суроолор бүгүн тандалып коюлган оюнубузга. Гулиза Шамырзаева Бишкек шаарынын тургундарына каршы суроо берет. Суроосунун байгеси 500 сом. Уильям Шекспирдин Ромео жана Джульетта пьесасында сеньор Капуле кызматчысынан ага жакшы ашпозчуларды таап берүүнү суранат. Жакшы ашпозчу. Кызматчы ага жооп кылып, ашпозчуларга байланыштуу бир сырды жакшы билгендиктен, мен сизге бир дагы жаман ашпозчуну алып келбейм деп сөз берет. Урматтуу билермандар, бул пьесада кызматчы мыкты ашпозчунун кайсы ыкмасы же кандай аракетин билүү менен мыкты ашпозчуну таап келе алам деген. Анда урматтуу билермандар, вакыт кетти. Ар бир ашпозчунун өзүнүн фирменный секрети болот. Бул өзүнүн фишкасы катары да. Мен эң мыкты ашпозчумун деп ошону басым жасабайбы? Бул эми жалпы тармактуу эле ашпоздорду сөзү кетти. Бардыгынан бир бардыгына кайталанып турган нерсе да. Билген ошо фирменный тамагың барбы деп сураганбы? Жок, андай болсо деле, мисалы үчүн ар бирибиз эле кыла турган бир процесстеги бир бөлүгүн айтып атат ошо, мисалы эч бир ашпозчу өзүн начар ашпозчумун деп эсептебейт да, баары жакшымын деп эсептейт да. Жасаган нерсесине карайбы? Же кийген кийимине карайбы?
именно Ромео и Джульетта башка мамлекетте болушу мүмкүнбү? Бул Ромео и Джульетта мисалы Англияда жазылган болсо, мисалы Италиядан болсо, Франциядан, англичанда француздар менен байланыш болгон, француз ашпазчы алып келген. рецеби китепке жазылбаган ашпоз, мээсине сактап жүргөнү. Таныктуу деле ашпазчы болушу Мен мүмкүн. сизге жаман ашпозчу алып келбеймин. Анан Өзгөчөлүк характери кайсы болуп калды ушун ашпоздун эмне кылганы? тазалыгы, кийими, Эркек киши ашпозчу болсо, аял киши болуп калса. Бул эмеге окугандыгы. Кудайберди мырза, мыкты ашпозчуну кантип тандап алган? Мен бир сырды билем, ашпозчуларга байланыштуу. Ашпозчулар мыкты ашпозчу ушул кыймыл аракетти кылат деп атат да, мындайчы. Бул ошол колдонгон курал, ошо тамак аш жасоо үчүн колдонгон буюмдарын алдына жанын алып жүргөн. Мындайча айтканда бычагы болушу мүмкүн. Бычагы үчүн, бычагы алып жүргөн бычагы үчүн анын мыкты ашпозчу экенин билем деп айткан. Жооп кабыл алынат. Ашпозчуларга байланыштуу болгон сырды кызматчы мынтип баамдашын айткан. Эгерде ашпозчу даамсыз тамактарды жасай турган болсо, анда ал эч качан бармактарын оозуна салбайт. Кудайберди мырза, мындайча бармагын жалабайт да. Тамак аштын калдыгы калат, же болбосо дагы бир дегенде, ал эми тамакты даамдуу жасаган ашпозчулар ар дайым бармагын жалайт экен да, Кудайберди мырза. Анткени анын тамагы даамдуу. Тамшанып коет экен да. Эгерде тамагы даамсыз болсо, ал бармагын жалабайт экен. Мына ушул кыймыл аракеттен улам кызматчы мен мыкты ашпозчуну таап бере алам деген. Ушуга карап азырынча биринчи раундда телекөрүүчүлөргө кетет. Раунд эсеп 1-0. Гүлзар Шамырзаев, Шекшан Тургунну ашпозчулар тууралуу суроо менен 5 сом утушка ээ болду. Биз куттуктайбыз жана эсепти биз ачабыз. Оюн улантылат экинчи раунд. Экинчи раунд. Экинчи раунд сиздерге каршы актив дизайндан суроо. Актив дизайндан суроо. Бектур мырза, хокку жөнүндө кабарыңыз бар? Кабарым бар, таппай да калам бул хоккуну. Хокку негизинен 3 саптан турат, Бектур мырза, билесиз. Япон хоккулары, бул өзү Япониядан чыккан. Бирок хокку бул 3 саптан турган жөнөкөй эле ыр эмес, бул өзүнчө бир кооздук. Мындай карагандачы, гармония. Ошол 3 саптын кооздугун билүү үчүн окурмандан терең аңдоо жана концентрация талап кылынат. 15-кылымдарда жашаган япон жазуучусу, өтө көптөгөн хайкуларды жазган Мацуо Басе табияттагы кызыктуу элестерди көз ирмемге ар дайым илип турган. Ошолорду карап туруп хокку жаза берген болчу. Угабыз бир хоккусун. Жаандын суусун карадым дейт. Абдыман мырза. Жаандын суусун карадым. Жаандын суусу айталып жерге жаап аткан. Же жаап бүткөндөн кийин дейбизби? Бетиндеги бырышты байкадым дейт. Экинчи сабы. А балким бул жагы көп чекит. Урматтуу билермандар. Мацуо Басе эмнени көрүп турат бул жерде? Минута кетти. Балким көп чекит турат. Жаанын суусун байкадым. Табият. Бул баягы диамат болсо эмеспи? Ошол эмеспи? Ичинде. Мисалы жаан жаса, бетиндеги бырыш болсо. Ошонун жанагысы мындай отражениясы деп коебу, эмне деп коет? Үстүндө туруп калган кар дайым жамгырдан кийин кичине мындай азайып. Жок, ал жерге жаап атат. Жерде туруп табиятты көрүп атат да бул. Ошондо ошонун жерден ошонун вулкандан чыккан жаан тамчылады, топтолуп туруп агып атпайбы, ошол бырыш болуп, мындай неме линия болуп атат да. Балким бир жерге топтолуп күзгү болгондур балким. Жок, күзгү болуп тиги тоонун күзгү болуп калды да. А балким тоодон кайсы ненин дагы бырышы бетиндеги бырыш баягы а балким жашаруу, жаштык эмеспи? Балким бүткөндөн кийин тазалануу, жаштык деген эмеспи? Суу, жамгыр өмүргө байланыштуу болушу мүмкүн. Бетинде бырыш жаш болушу ошол эмеге байланыштырат да өмүр. А балким жана карадыбы дегендейби, а? Балким өмүр ушунда өтөт депчи мисалы. Каждый баа тамчы күн деген. Мындай оюп кетет го, жолу ошо бырышы деп ошол жамгырдан кийинкисин эстетет да, тоодан чыккан. Ошондо нени кайсы жагы? Вулкандан атылганын айтасың. Вулкандан атылганын айтасың. Жок. Фудзиямага тапасак. Болбосо мен кадимде өмүр жөнүндө
эсте атам өмүрү жөнүндө. Бул жалбырактуу дарактын түшкөн жалбырагы. Кудайберди мырза. Балким жалбырак жерге балким бул. Ким жооп берет? Жоопту Чыңгыз Каратаев берет. Чыңгыз Каратаев. Балким улантыңыз. Балким бул күзгү деле болушу мүмкүн, себеби бул Жапон эли илгертен жаштыкты өзү статистикада эле таянсак аябай көп жашаган улут да. Анан бул боюнча аябай эмелер көп, мисалы Окинава аралындагы жашоочулары деле аябай 100дөн ары жашашат. Бул деле Фудзиямага деле байланыштуу болушу мүмкүн. Эми балким күзгүгө деп ойлоп атабыз да. Демек Мацуо Бассе күзгүнү көрүп турганбы бул жерде, Балким бул Фудзияма тоосудур деши деле мүмкүн. Балким бул Фудзияма тоосудур. Жооп кабыл алынат. Жанын суусу Фудзияманын кандай байланышы болушу мүмкүн? Эми жанагы Фудзияма өзү бул эски жанар тоо да. Анан жанар тоодон магмалар агат, андан кийин жанагы жанын суусу акканда жанагы беттеги бырышка окшоп линия болуп калат да. Мындай чызык болупчу. Мындай байкасак, бир түз акпайт да, бул жака бурулуп. Ошону байкадым дешим мүмкүн да. Бул жерде Фудзияма деле ошондо карыган да, эми бул эски да, бул көп 500 жыл болсо керек акыркы жанар тоо атылган. Ошондон байланышы болушу мүмкүн. Демек, бул Фудзияма тоосу назарга туткан. Ооба. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Жанын суусун карадым, бетиндеги бырышты байкадым. Балким мен суудагы толкунчаларды көрдүм. Ошол суудагы толкунчаларды көрдүм. Кайсыл суудагы? Бул кадимки жамгырдан топтолуп калган суунун толкунчаларын назарга тутуп атат. Урматтуу Чыңгыз мырза, кадимки табият хоккусу айтылган. Мына экранда мен коюп атам. Башында Кудайберди да бир аз мындай бир айтып өттү. Кадимки эле суунун же Нурсултан айттыбы, суунун үстүндөгү, мисалы үчүн таш түшөбү же шамал болобу айтор, жамгырдан топтолгон сууда Бектур мырза ар дайым толкунчалар болот. Бул бетиндеги бырышты байкадым деген суунун бетиндеги бырышты айтып атат. Толкунчалардычы. Мен ушул жамгыр суусунан ушундай тегерек толкунчаларды көрдүм деген. Сиздерде ушунун тегерегинде эле талкуу болду? Жок, мындай. Ушундай бир мазмун болду, бирок сиздер Фудзиямага чыгып кеттиңер да, акырында келип жогору жака чыгып кеттиңер. Бул кадимки жамгырдын топтолгон суусунан хокку түзгөн эле. 2-0 эсеп азырынча 2-0 телекөрүүчүлөрдүн пайдасына. Актив дизайнер суроосун команда таба алган жок. Биз өтө бир татаал көргөн суроолор бул жолу кадимки деле болуп чыгат. 3-чү раундду баштайбыз. 3-чү раунд. Раунд. Бүгүн 9-чу тур, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бизге суроо жөнөтө бериңиздер. Биз суроолорду кабыл алууну уланта беребиз. Биздин интернет баракчалары иштеп жатат. Азимбек Матраимов Москва шаарынан силерге каршы суроо берет. Суроосунун байгеси 700 сом. Ал жерге конгондо бир аз толкундандым. Кимдир бирөөнүн эскерүүсүн айтып жатат. Мен балким менин бөлмөмдү угуп турган роботтор жана чалгындоо агенттери сыяктуу ой жүгүрткөн караңгы адамдардан турган бырыштуу өлкөнү көрөм го деп ойлогом. Мен 100 улуттун өкүлдөрү ындымакта жашаган өлкөнү көрдүм. Көчөдө курал көтөргөндөр жок. Кылмыштуулук дээрлик жок. Ичимдик сойкулук жок. Бузукулук жок. 1978 жыл. Мухаммед Али деп эскерет белгилүү мушкер Мухаммед Али. Сиздерге суроо. Ал кайсы өлкөгө келген эле? Кетти минут. Мүнөтүнөн мурда жооп даяр урматтуу алып баруучу. Ким жооп берет? Нурсултан Абдимталып уулу жооп берет. Нурсултан? СССР. 1978 жылы Мухаммед Али СССР. Тагыраагы Советтер социалисттик республика. Тагыраагы дагы Советтер Союзунун Красный Кремльде сүрөтүн көрдүм эле.
Москвага. Москва дейли. Жооп туура. Москвага келген болчу. Москвага келип ошондой таасирленген экен. 1 минутта команданын үнөмүндө калды. Команда өзүнүн эсебине 1 упай ачты. Бирок азырынча дагы да болсо 2-1 эсебинде телекөрүүчүлөр алдыда баратат. Оюнубуз улантылат. 4-чү раунд. 4-чү раунд. Мухаммед Али СССРди таптакыр башкача элестеткен экен, тагыра Москваны. Тынчтык Кубатбеков, Цюаньчжоу, Кытай. Кытайдан жөнөттү бизге суроону. Цюаньчжоу шаарында жеке фирмада финансы жана бухгалтерия бөлүмүнүн жетекчиси болуп иштейм дептир. Урматтуу билермандар. Баарыбыз билгендей эле Кытай тили эмнелерден турат, Абдыманап? Иероглифтерден турат. Кытай тилин ким билет бизде? Кудайберди. Команда курамынан билгендер барбы мындай? Чала чапкыр. Чыңгыз мырза экен. Эркинби же мындай диалог түрүндө же кандай? Алфавиттик түрдө? Мен 2 жыл эле окугам, мен тамгасыны аябай кыйын да. Бир мисалы эми булар муундан муунга карап айтылат, тамгалары бир эле тамга көп сөздү билдириши мүмкүн да, үстүндөгү жана муундарын алмаштырып койсоң элечи. Бүгүн да кыйнаймын сиздерден да. Жалпысынан иероглифтер 2-ге бөлүнөт. Жөнөкөй жана татаал болуп. Татаал иероглифтер ичине 2 же андан көп жөнөкөй иероглифти камтыйт. Көбүнесе жөнөкөй иероглифтердин жардамы менен татаал иероглифтин маанисин түшүнүүгө болот. Бул мисалы үчүн айталык Цю деген татаал иероглиф. Чыңгыз ушундайбы? Татаал иероглиф керек Цю. Жень тамгасы. Мисалы үчүн бизче адам деген маани билдирсе, жень тамгасы. Мен азыр сизге ошол жень тамгасындагы сиздерге мен азыр коюп берейин. Мына, урматтуу билермандар. Мына, адам деген маани билдирет экен да ушул жень. Ушул жогорудагы татаал сью деген иероглифти бөлүп атабыз азыр. Караңыздар. Алдыңкы 2 тамгасы адам деген маанини билдирсе, ал эми кийинки иероглиф, мисалы үчүн му тамгасы, мына сиздерге азыр му тамгасын да коюп берейин. Мынакей. Кудайберди мырза. Му тамгасы бул дарак деген жөнөкөй иероглифтерден турат. Эми сиздерге суроо. Мен жогоруда айттым. Жень адам деген маани билдирсе, Кудайберди мырза, му дарак деген маанини билдирсе, элем жалпы Цю деген иероглиф кандай маанини билдирет же эмне деп которулат бизче? Кетти минута. Досрочный ответ. Адам дарак. Панда. Адамга окшош фигура сөзү элечи. Бамбуктарда жашайт панда. Өтүп кетти, давай талкуулай берели. Пандабы? Мен Женшен дарак, адам дарак. Адам дарак. Женшен деп жен адам дарак. Фигураларда адам окшош да, мынтип кол буттар менен турган. Бирок дарак плюс адам не болот? Панда эмеспи? Бамбуктардын арасында жашайт. Бул да бар. Адам неге панда? Неге панда? Ушинтип кошулганда мен информация алгам да, женшен. Ооба. Адам дарактан, анан кийин ушул Бул адам азыр жен менен му биригип сууну берип атат да. Панда эмеспи деп атам мен. Үчүнчү сөз табышыбыз керек. Давайте, женшен панда дагы башка вариант. Кайсылар? Бекон бириктирген үй бүлө дарак болуп аткан болсо, семья. Кытай табиятынан азыр айтканда панда туура келди. Женшен деген алар эң көп таратылган. Ал башка жерлерде деле бар да, чыңбы? Кытайда женшен адам плюс дарак не болушу мүмкүн? Азыр ушунда 2 иероглиф адам плюс дарак болот да. Жаратылыш панда. Кудайберди мырза. Жоопту Нурсултан Абдимиталип болуп берген аракет. Нурсултан. Панда деп ойлойбуз. Жануар. Бизче которгондо жануар деген Жок, панда. Панда. Панда деген маани келип чыгат деп ойлойсуз. Болжомолду айтып атасызбы сиз же кайсы бир дарак плюс адам болгондо панда жануар бамбуктардан тамактанган жануар болгондуктан байыркы кытайлыктар панданы ушинтип аташы мүмкүн. Жооп кабыл алат. Бул жерде панда деген
сөз келип чыгышы мүмкүн деди. Команданын жообун уктум. Ордодон дагы кошумча кызыктуу суроо болгон үчүн пикир сурагым келип атат. Ордо кандай ойлойсуздар? Нурсултандын ою. Менде бир вариант чыгып атат. Мен ойлойт элем бул санжыра деген сөз болуш керек. Санжыра? Санжыра ооба. Кытайдын санжырасыбы? Адамдын ошол баягы ата бабаларынан бери келип аткан уруучулугунун түзүп келгенде дарак болуп чыгат да ал. Адам дарак. Урматтуу алып баруучу, бир ой келип атат. Адам дарак Кытайда билебиз, хаси таякчалары бул үй бүлөнү билдирет. Балким бул үй бүлө деген сыяктуу бир нерсени түшүндүрүшү мүмкүн. Сиу деген сөз үй бүлөнү түшүндүрөт деп ойлойсуз. Деп ойлойсуз. Түшүнүктүү. Анда мен туура жоопту айтам. Демек, урматтуу билермандар, сиу деген сөз бизче эс алуу, дем алуу дегенди билдирет. Урматтуу билермандар. Адам жана дарак. Адам дарактын түйүндө отуруп эс алышы мүмкүн. Эс алуу, токтоо деген маанини билдирет. Бул жерде эң жакшы логика бар эле. Дарак жана адам. Ошонун көлөкөсүндө эс алуу деген билдирген. Сиу деген сөз эс алуу дегенди билдирет экен. Эсеп 3-1 болуп калды. Тилекке каршы 3-1. Суроо эси. Тынчтык Кубатбековду куттуктайбыз. Кытайдан суроо жөнөттүк. Чжанчжоу шаарынан. Жана 800 сом утушка ээ болду. Бул телекөрүүчүбүз. Жана дагы ушундай мыкты суроолор күтүп кала бермекчибиз. Эсепти өзгөртөбүз. Эсеп 3-1, оюн улантылат. 5-раунд. 5-раунд. Панда албетте дүйнө жүзүндө Кытайда гана бар. Панда балким команда ошол жагын эске алды окшойт, бирок адам деген сөзгө панданын байланышы карап көрүш керек эле. Даракка балким чыгып ойноп жүрүшү мүмкүн. Бирок адам деген жерде панданын мааниси бир аз дал келбей калат да. Нура Эрмекова Ош шаарынан силерге каршы суроо берет. Суроосун байке 900 сом. 15-кылымдын ортосунда Йоган Гутенберг аттуу ойлоп табуучу басма машинкасын ойлоп тапкан. Печатная машина деп коебуз. Аны колдонуу менен билимди алуу, таратуу жана билимди берүү бир топ жеңил жолго өткөн. Колго жазып чыкканга караганда машинканын иши тез бүтөт. Бирок сиздерге бул жерден ошо машинканын өзүнүн сүрөтүн көрсөтүп коеюн, Мына ушул машинка, урматтуу билермандар. Бирок мусулман мамлекеттери кабыл алышкан эмес бул машинканы, бул аппаратты. Ошол 15-кылымда чыккандан кийин колдонуудан баш тартышкан. Осман империясынын Баязет экинчи башкарып турган, ал өзүнүн алымдары менен кеңешип бир фатва кабыл алышкан. Анда бул басма машинканы колдонуу мусулмандарга мындай бир туура эмес, тыюу салынат деп кабыл алынгандагы эч бир мусулман өлкөсү муну да бир сатып албай койгон. Бир канча себептер болгон буга. Мен айта кетейин, негизги үчөүн. Биринчиден, кат жазган жазуучулар деп коебуз, катчылар, Кудайберди мырза, алар нааразылык билдириши мүмкүн, жумушсуз калабыз деп, анткени алардын ишин машинка аткарып калат. Бизге белгилүү болгон бүт китептер, маалыматтар колго жазылган жана аны жазган адамдар кесип катары көрүшкөн. Экинчи себеп, мусулман эмес христиандар же айталы ошол кезде көз карашта капырлар ойлоп тапкан үчүн дагы мусулмандар кабыл албай койгон. Үчүнчү негизги себеби эмне болушу мүмкүн кабыл албай коюуда кеттим. Адам жараткан нерсе менен Куранды жазып атабыз деген бе? Бирок азыр деле сатабыз да. Ошол кездеги айткандай Ошол вариант сол жакта көздөй жазган. Оңго эмес ба? Ал вакытта келип бияка жылдырып, ошо солдон оңго кеткен үчүн арабчада оңдон солго да. Араб ислам дини Осман империясынан башкарылат. Солго карап келет. Араб тилинен баш тарта элек, арабча жок, арабча халифтер болот.
цифралар ал убакта колдонгон алфавит же. Арабча деле цифраны жазып берет. Арабчаны деле цифраны жазып берет. Осмон жазуусу араб жазуу болгон. Ошону айтам, ошол мусулман биринчи катчылар иссиз калат деп атат, экинчиси христиандар ойлоп табылат, үчүнчүсү бул солдон оңгон эмес. Экөөсү жалпылама себептер экен да. Үчүнчүсү бул теориялык себеп. Негизгиси. иштете отурган учурдабы? Берки болбосо деле ушул асылмай. Ошондо ошондо айтып көрүн. Солдон оңгон го дейм. Бул негизгиси. Ага чейин бул Арабтан бул жакка жазат экен. Ойлонуп табыла элек оңдон солдон оңго. Кудай берди. Солдон оңго. Ким жооп берет? Бектур Токтоноев жооп берген аракет. Бектур Токтоноев. Урматтуу алып баруучу, бул жерде араб тили, ислам дини дейли экөөсү тең. Ошол Осман империясы тарабынан ээлик кылынып, башкарылынып, ошол учурда өздөрүнө бир чоң бир күчтү алып турган учуру болгон. Ошого деле араб тили көбүнчө дайым эле мындай солдон оңго карата окулгандыгы үчүн жазууда деле ошол тартип сакталган. Оңдон солго карата тескерисинче, азыркы биздин кириллицанын тескерки варианты. Ошол нерсе ыңгайсыздык жараткан буларгачы. Оңдон солго карата жазылбайт экен бул нерсе деп машинка ошол автоматты аппаратты баш тартышкан. Бул бир. Аны экинчиси балким кайра өчүрүп жазууда деле бир көйгөйлөр жаралган болушу мүмкүн. Бирок негизги бир андай ислами баалуулук менен алып келгенде бизде гана анан бешинчи чыгыш өлкөлөрдө да кээ бирлер жазат. Ушу оңдон солго гана жазгандар ошолор болгондугу үчүн баш тартышкан буну иштетүүдөн. Кийинирээк технология өнүккөндөн кийин балким кайра колдонула берген. Мындай оңдон эле жаза турган түрлөр чыккандан кийин. Ошол учурда эң туура жолу ошол болуп калган. Түшүнүктүү. Жооп кабыл алат. Негизги себепти сиз тамгалардын оңдон солго карай латын алфавити бул оңдон солго карай. Солдон оңго карай деп атасыз. Араб алфавити оңдон солго. Ошол негизги себеп деп атасыз, Ооба. Куран китеп өзгөрүп кетиши мүмкүн деп ойлошкон. Демек, анткени араб тамгаларын басып чыгара албайт. Команданын жообунда маңыз бар, жооп туура деп кабыл алынат. 3 кесек. Араб тамгаларынын өзгөчөлүгү, араб тамгасы оңдон солго, латиница солдон оңго карай басылат. Команда дагы бир упай өзүнө алды. Жалпы эсепте телекөрүүчүлөр дагы деле алды да. 6-чы раунд. Бектур мырза. Ошотам. Жеке ишкерликте эмне жаңылыктар бар? Сиз акыркы күндөрү көп жаңылыктарды жазып атасыз. Биз жакында окудук. Сиз жаңы бир шериндиктерди жасоочу бир ишкана ачыпсыз. Ооба, урматтуу алып баруучу, ошол кондитердик фирма ачтык жакында эле. Жалал Абад шаарында жеткиликтүү азыр ошо областка тарап атат деген. Негизги багытыбыз ошол торт, анан бышырыктар. Атайын. Бул сертификациядан өткөрдүңүзбү? Ооба, биздин сынап станциянын атайын текшерүүсү менен сертификат алынган. Юридикалык каттоодан осо катары өткөнбүз. Фирмабыздын аты ошол Шеф Десерт. Эмне үчүн антип койдуңуз атын? Эми андай бардыгы эле престиж, жана жогорку бир кандай десем, жогорку бир даражадагы аттардын ар кандай түрлөрүн тандашат. Ошол бул эле Шеф Десерт. Десерттердин шефи, эң жетекчиси, эң популярдуу, күчтүүсү десе да болот, же болбосо күчтүүлөр үчүн десерт. Эки жака тең ыңгайлашып кетилсе боло берет да. Шефтерге десерт дегенде маанилүү, сыйы бар адамдарга десерт, шириндик тартуулоо дегендей. Жакшы. Өндүрүшүңүзгө бизге ийгилик каалайбыз. Рахмат. Жасмина Сыдыгалиеванын суроосу берилет. Бишкек шаарынын тургуну командага каршы суроо жөнөткөн. Билермандар дегустация кылып көрүштүбү? Жалал Абадта билермандар. Кудай берди мырза. Билермандардын Жалал Абад филиалындагы оюндарында сөзсүз өзүбүздүн торттор менен бөлүшүп турушубуз буга чейинчи баргандар билет деп коесузбу, баргандар сиздерге дагы келип калат кийинки оюндарда. Финалга утуп калсак, Түшүнүктүү. Шахназар мырза, маанай кандай? Маанай жакшы. Талкууларга жакшы эле катышып атасызбы? Талкууга бир аз толкундоолор болуп атат. Толкундануулар. Толкундоону эми жайык сууга айландырыңыз, эми оюн жарымдап калды. Аракет кылыңыз. Толкундоону хоккуга жаздым. Кандай экен суроого жооп берген кандай экен, мен ушуну сурайынчы. Суроо берген оңой. Ооба. Суроого жооп берген кандай экен? Эми мурда мен телекөрүүчү болуп жүргөндө оңой эле мындай өзүмөн да бир канча варианттар чыгып турчу, көрүп атканда дагычы.
азыр кичине толкунданып атканыма байланыштуу мындай варианттар келбей атат да. Биринчи жолу отурганыма байланыштуу болот болсо керек. Отуруп көргөн сонун экен. Китептерди бирок көп эле окуйсуз, э? Ооба. Көп эле. Акыркы окуган китебиңиз кайсы? Төлөнбай Талайбек уулунун Лидерлер моюнсунбайт деген китеби. Лидерлер моюнсунбайт? Эмне аерде назарга тутулган? Эми бул жашоодо баягындай мамлекеттик саздан алып чыккан белгилүү коомдук мамлекеттик ишмерлер, дүйнөгө белгилүү коомдук мамлекеттик ишмерлердин өмүр баяны кылган иштери жазылган. Лидерлер моюнсунбайт. Кудайберди Ташиевдин командасы бүгүн моюнсунабы же жокпу? Аз көрөбүз телекөрүүчүлөргө. Америкалык Джим Беркленд ысымдуу адам ар күнү Калифорнияда чыгарылган гезиттерди сатып алып, ал гезиттердеги маалыматтарга байкоо жүргүзгөн. Кызыгы ал гезиттерде мышыктардын, иттердин жана башка үй жаныбарларынын жоголгон жана табылган күндөрүнө өзгөчө көңүл бурган бул киши. Суроо: Джим Беркленд эмне үчүн мындай иш аракеттерди же мындай көзөмөлдү жүргүзгөн, мындай жаңылыктарды? Минута кетти. Кадимкидей бомж болгон, бул мусорларды карап атканда ит күчүктүү мышыктар жүрсө, гезитке өзү жарнама берет анан. Өзү жарнама берет. Өзү ит мышыгын жоготуп жүргөн эмеспи? Жок. Жаныбарлар менен иттерге байкоо жүргүзгөн эмеспи? Гезиттен ошол ит мышыктарды карап атпайбы? Ооба. Байкоо жүргүзгөн жаныбарлар ит мышык бирөөлөрдүн көрүп калса, табап барып сүйүнүп бул ким жоголгонун бомуш үчүн эле жакшы. Жок, бомуш күн сайын гезит сатып алабы эле. Жок, бомуш эмес, бул абыш жөнөкөй эле жаран ошо жоголгон ит мышыктарды табып иштеген балким. Ошол сыяктуу иштеген. Жок, жаран алган. Жаныбарлардын немесине байкоо жүргүзбөйбү көп жылдан бери. Мисалы үчүн Зайсон мыйзам ченемди ошол жанагы буларды ошол жактан жоголуп кеткен ит мышыктарды табып бул багышы мүмкүн. Себеби баягы Европада, Америкада көбүнчө жанагы өздөрү жанагы Калифорния эле деп атат. Калифорния эле деп атат да. Калифорния Тынч океандын жээгинде мисалы. Иттердин мышыктарды өзүнө алган бул камкордуккачы. Ошол же балким статистикада иштейт. Байкоо жүргүзүп Кудайберди мырза. Датасын жок, түрлөрүн жазып, Кудайберди мырза. Отан атап барчы. Кандай чечим келдиңер? Ордодон жардам сурайбыз. Урматтуу Ордо. Жакыныраак келиңиздер, команда сиздердин жардамыңыздарга муктаж. 20 секундда кетти. Бул салык эмеспи? Баягы жоголуп кетти деп, салык келгенде жоголуп кетти деп койгон, кийин кайра таап алган. Кайсы убакта жоголду? Бул балким салык кызматкер, салык кызматкер. Жоголот бир айда. Салыкка келгенде итим жоголуп калды деген, кайра таап алган. Калифорнияда ит мышыктар кайсы малда кууп болот деген эмес. Салыккабы? Итиң бар го деп табылды дегендегенге, э? Ошондой эме бар өз негизи. Калифорнияда салык бар. Калифорния эми штаттарда болушу мүмкүн. Эгерде айдын башында жоголуп, айдын аягында кайра табылса, ага штраф төлөйт. Ордон жардам токтойт. Аңызы бир кызмат бир службага. Кудайберди мырза. Урматтуу алып баруучу, Ордон жардам менен жооп беребиз. Бул адам ошол жоголгон, табылган мышыктардын статистикасын алып жүргөн. Мындайча айтканда, ошо статистикта болушу мүмкүн, себеп ошол статистикасын алганынын себеби бул ошол жаныбарларга ошо Калифорния штатында жана болушу мүмкүн, салык болушу мүмкүн. Ошо адамдарга барып, ошол жаныбарлардын салыгын алгат. Мындайча айтканда, мышыгым жок, ал бул дегенине карабай, бар табылган или ошол жөнүндө мышыгы үйүндө эмес экенин билген да. Салыкчы болгон банда. Жаныбарларынан, үй жаныбарларынан мындайча айтканда бакканы үчүн бир аз өлчөмдө бир салык алып турган. Чыңгыз мырзада бушаймандык бар. Чыңгыз Каратаев, эмнени ойлонуп атасыз? Маселе башка жактабы? Мен ойлогом, негизи ошол камкордукка алса керек депчи. Ошондон элдерден жанагы ар кандай элдер болот да, эми жардам бере турган. Ошолорго ошондой болушу мүмкүн да, камкордук башкысычы. Тавап барып берип акча алып турганда, бул таап иштеген. Түшүнүктүү. Жооп кабыл алынат. Кудайберди Ташиев салык
төрүнө басым жасады. Караңыздар. Байкоо жүргүзгөн бул. Мышыктардын, иттердин жана башка үй жаныбарлардын жоголгон жана табылган күнү. Калифорниянын жайгашкан жери, мисалы үчүн, карайлык. Кайсы жерде? Океанды бойлогон жер. Адатта жаныбарлар, мен туура жоопту айтып атам, жаныбарлар табигый кырсыктарды, Бектур мырза, адамга салыштырмалуу алдын ала билүү касиетине ээ. Жер титирөө, цунами, шторм жана башка кырсыктар. Бул Джим Беркленд жаныбарлардын аракетине карап, жер титирөө учурларын божомолдоп айтып турган. Мисалы үчүн, бир күндө Калифорниядан басымдуу жаныбарлар үйүнөн жок болуп кетти деген маалыматты окуса, жакынкы күндөрү жер титирөө болушу мүмкүн деген божомолдорун айтып жүргөн бул киши. Табылгандан кийин кайра демек бул кырсык азырынча болбойт деген ушундай бир божомолду айтып жүргөн киши болгон. Табылган жана жоголгон, табылган жана жоголгон. Эсеп азырынча 4-2. Жасмин Сыдыгалиева бул суроо нээси утушка ээ болду жана команда дагы бир упай берип койду телекөрүүчүлөргө. Жалпы эсеп азырынча 4-2. Оюн улантылат, 7-чи раунд. Абдыманап мырза, сизде үй жаныбарларынан мышык, мисалы үчүн, кайсы бири бар? Башка дей болот. Я. Урмат Алпаров, үй жаныбарлардан бизде мал эле бар. Кайсы түрү? Уй, кой, эчки, жылкы? Уй бар. Уйларда мындай белгилер байкала бербейт же, байкалабы? Мөөрөшү мүмкүн, Мөөрөшү мүмкүн. Биздин чөлкөм, кургакчылык чөлкөмүнө кирет. Калифорния сыяктуу мындай бир шамалга же башка бир тез болуп турчу жер эмес. Негизинен бул көбүнчө иттен байкалат го, бизде айыл жерибизде. Ит мышыктан байкалат. Мышыктан байкалат негизинен. Бакыт Ташболотов Сузак районунан сизге каршы суроо берет. Учурда өзү Москва шаарында, тагыраак Санкт-Петербургда болсо керек. Бакыт Ташболотовдон сиздерге сыр сандык. Урматтуу билермандар, сыр сандык. Лев Абрамович Кассилдин Кондуит жана Швамбрания деп аталган китебинен өзүндө, урматтуу билермандар. Балдар, бул нерсенин негизги кызматынан тышкары аны балаты, кучер деген бул баягы ат коштоочу. Кытай пагодасы. Архитектуралык курулуш бар, Кытайдын өзүнө таандык, Абдыманап мырза, Кытай стилиндеги. Гүлдөрдү коюу үчүн устун жана епископ катарында да колдонуп ойношот. Жаш балдар. Негизги кызматынан сырткары деп атат. Сыр сандыктын ичинде предметти. Өз негизги кызматы башка. Бирок, урматтуу билермандар, сандыкчада кандай предмет бар? Китеп эмеспи? Епископ балаты. Демек, балаты менен пагода деген мондай да, эгер китептерди мындай койсоң, неме болот? Зонтик окшош бир нерсе элестетип кетет. Пагода мындай болот да. Кучер. Китептерди ушундай койсоң, балат болбойбу? Жок. Кучер менен епископ коюп кетет. Балаты Кытай эмеси. Кучер жанагы антты коюп бергенде жанагы чыгыш керек да. Балаты. Жок, кучер ошол айдаган адам. Айдаган адам. Жандап жүрүүчү деди го. Жок, ошо айдаган адам да, ошо жандап жүрүүчү ошо. Азыр балатыга Жок, бул желеси түшүнүксүз. Китайский бирге. Жаш балдар Арчанын эмесине окшогон. Арчанына да атат. Арчага окшогон бир фигура окшогон. Кытайский курулуштагы кудум. Ошон не ошонун шляпа. Балаты Жок, мында буралган. епископко да епископ да. Устун деле кылып атса. Устун кылып атса. Гүлгө илгенге. Гүлгө устун, гүл коюу үчүн устун. Түбөк үчүн устун да. Бирдегени коюп атат. Жапак нерсе да мында. Мындай бир кырылуу бар нерсе экен да, значит, мындай. Кучер болсо ошондо отурат. Кытайдын тескери кылып коет. Ошону мындай кылып тескери кылып коет. Епископ деген кандай? Кудай берди мырза. Урматтуу алып баруучу, биз үнөмдөгөн минутабызда болгон. Минута кетти.
Жаш балдар ойнойт деп аттым, не деп аттым? Жүрүрүн үстүнө мынтип коюп кете берет го. Не ошол? Легоба? Лего эмес. Негизги кызматында балдар коюп кеткен дагы ойнонсо болот экен да. Демек өзүбүз колдонгондо эле ушундай кучер деп атат. Атпы жок, ал ат башкаруучу ат. Ёлка. Мисалы үчүн балдарга Балаты койбойт да муну балаты эмнени ойношу мүмкүн? Балаты. Обычный күкүрттүн бир нерселери эмеспи күкүрт? Балким күкүрт. Коробкасынан бир нерсе жасалат. Жасап коет. Гүлдөр коюучу эмеспи, жылсыз чыгарып койсо гүлдөр балким коюлат. Жылдызча мындай бар да. Негизги милдети ал эмес, ал жылдызчаны биз негизги милдети ойното берет да баардык нерсе кылып туруп. Балаты дан эмеспи күкүрттүн даны эле кадимкидей баягы епископ сыяктуу адамга эле окшоп кетет экен бир мындай. Гүлдөр коюучу жасап туруп негизи максаты жанагы балдарга ойнотот аны. Күкүрт ойнотпойт. Жок, мындай отура турган бир нерсе болуп атат да, мындай кыйгач. Кудайберди мырза. Кыйгаштап. Урматтуу алып баруучу. Эгер бул өзүнүн милдетин аткарбай турган болсо, жок, өзүнүн милдетинен сырткары бул башка милдет аткарат өзү, башка. Бирок жаш балдар ошондой окшоштур ойнойт экен да. Эми жаш балдардан өтө кичинекей жаш балдар деп эле айтпайм, айтар ушундай тестер балдар дейбизби, алар ушундай нерселерди ham салыштырып ойной берет экен да. Епископ Епископ бул поп, Поп да? Поп. Поп. Поп катары дагы элестетишип ойнойт экен да, мисалы үчүнчү. Тоболке кылабыз. Бул китеп. Китеп. Сандыкчада демек китеп бар. Кадимки китеп, мындай мукабасы менен, ушундайбы? Бир-эки себебин айтыңыз. Эмне үчүн китеп болушу мүмкүн? Ошо гүлдүн астына койгону дегени. Макул дейлик, бул бир мисал дейлик дагы. Бул ошол ачып мындай жайып ойнойт го. Бири-биринин үстүнө тизип. Погода дегенде. Епископ попко кандай окшоштур болушу мүмкүн? Поптор Библияны кармаган. Балким ошол колтугуна кысып, колуна алып дегендей. Диний китеп катары. Диний китеп катары. Кучерчи. Кучер. Билсеңиз кыйын. Алган үчүн элестетиш кыйын. Макул, мен китеп деп кабыл алдым анда. Сандыкчада китеп бар деп команда капитаны жооп берди. Эми биз көрөлү, урматтуу билермандар. Негизги кызматынан сырткары дей турган болсок, бул кадимки шахматтагы ферзь. Ферзь, урматтуу билермандар. Караңыздар. Поптун баш кийимине окшойбу Бектур мырза? Окшойт. Кучердин шляпасына окшойбу? Силер шляпа деп өттүңөр талкууда. Шляпаны да айттыңар. Шляпага окшойт. Кытай погодаларынын айрым бир көрүнүштөрүндө окшойт. Гүл коюучу устунга окшойт. Урматтуу билермандар. Жана ошондой эле балатыга да окшоп кетет. Бектур мырза. Өзүмдөн келбеди. Мына мисал үчүн мониторго көңүл бурсаңыздар, мониторго айталык. Епископ мынакей. Епископ. Кытай айтор бул кадимки шахматтагы ферзь болчу, урматтуу билермандар. Суроо ээси Бакыт Ташболотов куттуктайбыз биз. Бакыт Ташболотов кызыктуу суроо жөнөткөн. Жана жалпы эсеп 5-2 болууда, урматтуу билермандар. 8-чи раунд. Мен азыр ордодон пикир сурайын деп эсимден чыгыптыр. Бирок балким ордодо шахмат фигурасы тууралуу пикир кимдир бирөөдө болушу мүмкүн беле? Өзүмдө бар болчу. Кудай берди, сиздин өзүңүздө бар беле? Талкууда айттыңызбы, айтпадыңызбы? Жок, талкууда айтпадым. Кантип эле ушунча мисалдын ичинен сиз ферзь айтпай калдыңыз, Белес Абдысаттар уулу Бишкек шаарынын тургуну сиздерге каршы суроо берет. Кыргыз Республикасынын туусунун
авторлорунун бири маркум Сабыр Иптар уулу Кыргыз жан дүйнөсү деген китебинде ар бир министрлик, мекеме, уюмдар, ишканалар өзүнүн адеп парасатын, иш миссиясын чагылдырган макалдарды имараттын төрүнө жазып койсо дурус болоорун айтып кеткен. Сунуш катары. Мисал үчүн, анын сунушу боюнча, Кудайберди мырза, ак ийилет, бирок сынбайт деген накыл сөз бул сот бийлиги боло турган болсо, сот бийлигине тиешелүү боло турган болсо, эр жигит эл четинде, жоо бетинде деген сөздү коргоо министрлиги жазыш керек болсо, сактыкка кордук жок дегенде, мисал үчүн, Чыңгыз мырза, кайсы министрлик жазышы мүмкүн? Өзгөчө кырдаалдар министрлиги, МЧС, ÖKM. Кашыктап чогултканды чөмүштөп чачпа деген сөздү кайсы кызмат жаза алса болот? Кудайберди мырза, Бектур мырза? Каржы министрлиги. Салыктар. Мамлекеттик салык кызматы жазыш керек деген ойдо болчу. Ал эми чептен эрдин күчү бек деген макалды кайсы мекеменин алдына илип койсо болоор эле деген. Кетти минута. Мектеп, билим берүү тармагы. Bir var Жомарт Өкөнбаев. Бул азыр эгер түздөн чептен эрдин күчү бек. Түз эле майнысы ала турган болсо, андай эмеге чегара кызматын ишке. Эгер бул билим жагына баштай турган болсо, эрдин күчү болсо, анда мектепте келиш. Билим берүү тармагы. Анда билим берүү министрлиги. Экилене турган кылып койду да азырында чет. Эки жакка таштап койду. Бул жерде азыр только чептен эрдин күчү бек айтты го министрликтер тууралуу айтты. Министрлиги, мекеме ишканалар билим берүү министрлиги да эми. Же азыр чегара кызматына беришкен, же болбосо билим берүү министрлиги. Же болбосо. Эгер түз майнысы болсо, Жеңил бедип атам мен просто. Коргоо министри десек, коргоо министри десек. Бул бар берилген. Жок, коргоо министри бар да жанагы эл жигит эл четинде жөө бетинде айтылып атат. Чептен эрдин күчү бек деген болсо, Бөкөнбаевдин же жаштар министрлиги, жаштар Бөкөнбаевдин чыгармасы беле? Эмне кандай эле сюжети? Спорт министрлиги эмес, Эрдин күчү бек дегенде Бул жерде түз майниден кайтыш керек. Билим берүү. Күчтү бир жага деген нерсеге алып барып атат. Кудайберди мырза. Башка вариант жок бу жакта? Жоопту Нурсултан Абимтов уулу жооп берет. Билим боюнча. Нурсултан. Команданын ою боюнча бул билим берүү тармагы. Себеп? Жомарт Өкөнбаев эле. Жомарт Өкөнбаевдин чыгармасында жаш баланы кимди көмөбүз тирүүлөй дегенде бир бала өзү чыгып атат. Демек биз билим берүү менен кошо патриоттуулукту мындай келечек мундарды жакшы тарбияласак, биз өлкөбүздү чеп куруп гана коргоон эмес, ушундай мыкты кадрлар менен дагы дүйнөлүк аренада коргой алабыз деген мааниде бул билим берүү тармагына багытталган учкул сөз катары сунушталса керек деп ойлойбуз. Мындай интеллектуалдык маанидеби? Албетте. Чептен эрдин күчү бек деген макалды билим берүү министрлиги мекемесинин алдына илип алса туура болор деп ойлошу мүмкүн дейт Нурсултан Абдимуталип уулу команда менен пикирлешип. Жооп кабыл алынат. Сагын мырза, сиз оюңузча кандай? Кайсы мекеменин алдында? Урматтуу алып баруучу, албетте Жомарт Өкөнбаевдин чыгармасы жазылган өтө мындай патриот болууга ар бир инсан, ар бир жаш бала мекенин коргоого милдеттүү деген жеке биздин пикирибизче, менин пикиримде дагы ар бир үй бүлөдө, ар бир мекемеде ушул нерсе туруш керек. Себеби ар бир үй бүлө өзүнүн коргогонду мекен кызмат кылганга ыйык милдет деп эсептеш керек. Ар бир мекемеде, анан ар бир үй бүлөдө ушул нерсе туруш керек. Мен эми туура жоопту айтайын. Чептен эрдин күчү бек. Бул чеп дегенде бул сөз түрдө биздин мамлекеттин чеги назарга тутулушу мүмкүн. Сабыр Иптар уулунун ою боюнча бул макал улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдында жазылып турганы жакшы болор деген ойду айткан экен Кудайберди мырза. Сиздер туура эле багытта бараткан элеңер. Кадимкидей эле чептен эрдин күчү бек деген бул ошол коопсуздук кызматкерлери, чекистер дейбиз го. Чекистер мамлекеттин бүтүндүгүн
сактоодо кызмат кылыш керек деген контрразведка кирет буга. Ушундай мааниде айткан экен. Урматтуу билермандар. Мына ушинтип тилекке каршы дебизди айтор 6-2 эсебинде Кудайберди Ташиевдин командасы жеңилүүгө учурап калды. Бүгүнкү 9-турда Белес Абдисаттар уулу Шишан турубуз куттуктайбыз. Утушка ээ болду жана команданын жеңилишине бул суроо акыркы оюн болуп, акыркы суроо болуп эсептелип калды. Мына мындан бир жума мурунку Арген Шерматовдун оюндагы так эле ушундай көрсөтүшүн аяктаган болчу. Ушул жыйынтыктарга, жалпы жыйынтыкка келип, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу билермандар, күзгү сериалдардын финалдык оюнуна расмий түрдө Сагынбек Мамановдун командасы жолдомо алды болуп эсептелет. 6-5 эсебинде булар бир упай менен алдыга чыккан болчу. Калган командалар буларга жете алган жок. Эмил Баканов Премьер лигада команда болуп турат. Ушун менен биз күзгү сериалдарды алдыңкы оюндан кийин жыйынтыктайбыз. Демек, оюн жыйынтыкталды. Эки магистрдан пикир сурайлык. Илгиз мырзадан да пикир сурап коюу ашча болбойт. Биз Кудай буйрса мына ушул жыл соңунда дебизби же кийинки айталык финалда мына Кудай буйрса Сагынбек Мамановго магистрлик медальды ыйгарабыз. Бир оюндан кийин Кудай буйрса. Семете мырза, оюн тууралуу пикириңиз? Команда күчтүү командалар бири болчу. Талаш жок мында. Эмнеден аксат деп ойлойсуз? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу алып баруучу. Бүгүнкү оюндагы жеңилүү менен тилекке каршы аяктап калды. Биз жеңиштик күткөнбүз. Команданын арасында алмашуу бар экен. Нурстан Марат уулу деген күчтүү билерман бар эле. Ушул жигит бүгүнкү оюнга келбей калыптыр. Ушунун келбеши дагы бүгүнкү жеңилүүгө себеп болуп калдыбы деп ойлоп кетип атабыз. Бирок Нурсултан мырза деле Нурстан Марат уулунан кем эмес билерман болчу. Анан мен бүгүн ушул жалпы билермандардан мыкты идеяларды, варианттарды жакшы көрө алмадым да. Балким команда анча даярданганга колу тийген эмеспи, убакыты болгон эмеспи билбейм. Же эки мүчөсү жаңы болуп турат, же бири-бирине адаптацияланбай калганбы. Бул оюн команданы мындан ары кайра чыйралтыш керек, кайра күчтөндүрүш керек, духту команда түшүрбөш керек. Түшүнүктүү оюңузга рахмат пикириңиз үчүн. Сагынбек Маманов. Урматтуу алып баруучу, сиз айткандай күчтүү команда, бул команда бирок тиле каршы жеңилип калды. Чындыгында Семете мырза айткандай, команда оюнга тиле каршы келбей жатат. Бул дагы ушул кемчилик кетип жаткандыгы. Экинчиден, бирдиктүү мындай даярдык болгон эмес. Ошол себептен команда утулууда, жеңилүүдө. Ушул жигиттерди биз баалайбыз. Ар дайым дагы чымырканып команда издениш керек. Рахмат. Рахмат. Кудайберди мырза, өзүңүздөн да ой пикир сурап коелу. Капитан катары кандай оюнга баа бересиз? Капитан катары бүгүн команданын оюнуна кандай баа бересиз? Урматтуу алып баруучу, буйрук экен, жеңилип калдык. Кийинки оюндарга аракет кылабыз. Анда эмесе биз позитив менен жыйынтыктайбыз оюнду, урматтуу телекөрүүчүлөр, билермандар. Бар бол шериктери студияга. Йома бургер, эң мыкты бургер, 6 адам акысыз тамактануу. Капитан кабыл алып коюңуз, аз да болсо байге фонду. Кийинки оюндарга катар-катар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз утушка ээ болгон 6 телекөрүүчүнү куттуктайбыз. Мыкты суроолордун ээлери булар. Баарыңыздарга чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, көрүшкөнчө ассалому алейкум. Аман болуңуздар.